Томолой жетем. Реми. 5-бөлім. Аквин ата жана Лиза. Аквин ата бакчасына гүл өстүрчү. Анын түркүн түстүү гүлдөрүнүн арасына кирген киши арылар куумайын чыккысы келчү эмес. Ал жылы август айындагы чоң майрамга жана андан кийинки башка майрамдарга тууралап миңдеген гүл айдадык. Жерин чанап, уругун көмүп, мал-маалы менен суугарып, түбүн жумшартып дегендей көп мээнет кылдык. Көрсө гүл өстүрүүнүн деле түмөн түйшүгү болот турбайбы? Аквин атанын бул гүлдөрдөн пайда табам деген үмүтү чоң болчу. Кудай буйруп жайдын аягына жетип алсак, чоң кереше алып келет дечү. Бир күнү үй бүлөбүз менен базарга барып, соода кылып жүргөн кезде аба ырайы өзгөрүп, бир заматта капкара булуттар пайда боло калды. Дароо эле шатырап мөөндүр төгүп кирди. Адатта катуу жаандан мөөндүрдөн сактап үстүн жаап койчубуз. Бүгүн эртең менен күн чайыттай ачык болгондуктан гүлдөрдүн жанында күзөткө эч ким калган эмес. Мөөндүр кулактарыбызды зырылдата чертип турганына карабай, боолгон күчүбүз менен чуркап отуруп үйгө келдик. Бакчаны карасак, баардык гүлдөрүбүздү мөөндүр кагып кетиптир. Бири да суук албай күбүлүп калыптыр. Гүлдөрдү көрүп баарыбыздын шагыбыз сынды. Аквин ата бул үйдү бакчасы менен кошо 10 жыл мурун сатып алган экен. Акчасын 15 жылга бөлүп төлөмөк болуптур. 10 жылдык акчасын төлөп бүтүптүр. Бирок келишим боюнча калган 5 жылдык карызын, башкача айтканда, жалпы акчанын 3/1 ушул жылы төлөмөк экен. Азыркы жашап жаткан үйүндө карыздап жүрүп жаңыртып салган экен. Эгер бул жылы карызын төлөп бүтпөсө, иши сотко өтмөк. Эми минтип ишенип жүргөн гүлдөрүнөн да бир тыйын пайда түшпөй калды. Эми мени 5 жылга кесишет го деп наалып отурду Аквин ата. Реми, уулум, кагаз калем алып келчи. Катеринага кат жазалы. Ал тууганым акылдуу жан эле. Кокус мени кармап кетишсе, бала чакамдын кем карчын ушул карындашым гана камсыздай алат. Катерина эже 10 жылдан бери Парижде бала багып, үй кызматчысы болуп иштейт экен. Көп таанышы бар, көптү көргөн аял дешти. Беттегенин бербеген, колунан да, тилинен да келген аял деп ишенип отурушту. Ошентип карызды төлөө мөөнөтү да келип жетти. Акчаны убагында төлөбөгөн соң, полиция келип Аквин атаны кармап кетти. Арадан 1 саат өтпөй Катерина эже келди. Ошентип Аквин ата Катерина эжеге жолуга албай калды. Катерина үйгө келип биздин ал акыбалды билген соң, полицияга барып Аквин ата менен сүйлөшүптүр. Андан соң өзү кызматчы болуп жалданып иштеген адвокатка жолугуп кеп кеңеш алган экен. Бир жумадай ары бери чуркап жүрүп, акыры үмүтү үзүлдү. Билими, акчасы жок айылдык аялдын колунан эмне келмегеле. Акыры адвокаттын кеңеши менен бир жыйынтыкка келди. Биздин үй бүлөнү чогултуп алып мындай деди: Лиза мени менен кетет, Алекс баардагы тай эжекесиникине. Бенни болсо Сен Кантендеги гүл саткан улуу тай экесине. Иниетта деңиз жээгинде жашаган тай эжесине барсын. Мен анын оозун тиктеп турдум. Качан мен жөнүндө кеп козгойт деп күтүп жаттым. Бирок мен тууралуу ооз ачкан жок. Акыры чыдабай кетип, а менчи, менин тагдырым эмне болот деп сурадым. Сенби деп таңыркай сурады кайра. Сен бул үйдүн баласы эмессиң да. Мен ар кандай иштерди иштеп сизге жардам бере алам. Айтпадымбы? Сен булар менен бир тууган эмессиң. Эгер менин иштей алаарымдан күмөн санап жатсаңыз, Алекс менен Бенниден сурап көрүңүз. Менин жумушту кандай жакшы аткараарымды алар жакшы билишет. Койчу, кайдагын айтпай. Эже, ал чын эле кыйын иштейт. Ал тургай биздин бир тууганда болуп эсептелет, деп берки балдар чурулдап киришти. Жок, болбойт. Ооба, бул аял туура айтып жатты. Бул үйдүн баласы эмес экеним чын эмеспи? Жок дегенде жиени, же бөлөсү болсом да эмне болуптур, деп өзүмдү өзүм сооротуп жаттым. Чынында ал аял эч ким батына албаган чындыкты бетке айткан жан болчу. Лиза 2 манжасын бириктирип, биз менен бир тууган дегендей белги берди. Көздөрү жалдырап, жалбарып тургандай түрү бар эле. Катерина эже Лизаны чачынан сылап туруп: Кызым, сага кошуп чыныгы бир тууганыңды ала албай жаткандан кийин чоочун баланы кантип бага алат элем? Бул ойду унут да, тезирээк төшөгүңө жатып укта деп кенедей кыздын өтүнүчүн четке какты. Ашыкча сөз сүйлөөнүн кажети жок эле. Эртеңден калбай баарыбыз жолго чыгабыз деп бөлмөдөн чыгып кетти. Лиза кыйлаган бойдон мени кучактады. Аны соорутконго аракет кылдым. Беркилер дагы кайгырып, мени тегеректеп калышты.
Баары тең мени жакшы көрүшөөрүн билчүмүн. Мени көчөдө калабы деп боорлору ооруп жатканын көздөрүнөн окуп турдум. Ошол учурда оюма мындай пикир келе түштү. Кайгырбагыла, андан көрү мени уксаңар. Катерина эже мени бул үйдүн баласы деп эсептебей койду. Бирок силер мени бир тууганыңардай жакшы көрөсүңөр да, туурабы? Ооба дешти баары. Андай болсо эң сонун. Менин бирөөңөрдү ээрчип кетпегеним жакшы болду. Себеби мен мурдагыдай шаар кыдырып, барган жеримен оюн көрсөтүп, силерди бир-бирден кыдырып зыярат кылып турам. Бул дагы жакшыраак эмеспи? Эгер мени Катерина эже бирөөнүн үйүнө жиберсе, мен башкаларга жолуга албай калмакмын. А мен ортодо силерди бири-бириңер менен байланыштырып турам. Алар бул пикириме уюп кубанып калышты. Эртеси күн чыгаар замат Лиза мени ойготуп бакчага жетелеп барды. Эмне кылганы турат деп кызыгып жаттым. Мага бир нерсе дегиси келди окшойт. Бакчадагы жаңы ачылган кош таажылуу кичинекей гүлдү үзүп, бир бутагын мага узатты. Ошол маалда эжеси «Лиза, Лиза» деп кыйкырып калды. Байкуш кыз үйдү көздөй чуркап кетти. Аларды бири-биринен жана менден бөлө турчу арабага оокаттарын жүктөп коюп бизди күтүп жатышыптыр. Баары мага ар кандай белектерди берип, кайра коштошкон соң чүмкүмө араба ордунан жылды. Арабанын терезесинен башын чыгарып мага кол булгаган Лизаны көргөндө көзүмдөн жашым куюлуп кетти. Араба барган сайын узап баратты. Лиза мага кол булгалган менен кайыр кош дей алган жок. Себеби ал сүйлөй алчу эмес. Алар кеткенден кийин Капи досум экөөбүз жолго түштүк. Коштошуубуз кайгылуу болду. Айрыкча Лиза менен коштошуу кыйынга турду. Ал ыйлады. Аны көрүп мен да ыйладым. Ошентип жашоомдун дагы бир жаңы барак ачылды. Бирок бул баракта апам да, Виталис устат да, мисс Миллиган да, Аквин ата да жок болчу. Жалгыз гана өзүм бар элем. Мен жана менин берилген досум Капи. Маттия. Адегенде мэрияга барып суранып жатып бир канча карта сурап алдым. Арасында Париждин картасы менен Франциянын жалпы картасы бар болчу. Жалпы картанын пайдасы Парижден чыккандан тиймек. Шаардан чыгып баратып, парктын бир бурчунда отурган балага көзүм урунду. Жакын барсам, ал да мени байкап жылуу жылмайып койду. Дагы жакындап барып, Маттия экенин билдим. Гарафоли аттуу бир кишини ээрчип тилемчилик кылып, чычкан ойнотуп жүргөн балдардын бири болчу. Ал залым киши менен Маттияга 2 жыл мурда Виталис экөөбүз Парижге келгенден алгачкы күнү жолугуп таанышканбыз. Гарафоли Маттиянын абасы болчу. Бирок аны абасы деп айтууга да ууз барбайт. Ошондой кантип аба болсун. Кол алдында иштеген балдарды ороого жаткырып, көрбөгөн күндү көрсөтүп, тирүүлүү эсчү. Мен тек гана Маттияга кылган коордуктарын айтсам, жетиштүү болот го дейм. Аны 2-3 күн катары менен ачка таштап жазалачу. Коломтодо кайнап турган казандын капкагын кулпулап койчу. Эмнеге? Анткени тамак бышып жатканда Маттия жеп жибербесиндечү. Ар бир бала күн сайын жок эле дегенде 1,5 франк таап келүүгө милдеттүү беле. Эгер 1,5 эле франк кем болуп калса, 2 бала калып, ал күнү тамак берчү эмес. Ушундай киши эле Гарафоли. Инисине ушундай мамиле кылып жаткандан кийин башкаларга кандай мамиле кылаары айтпаса да белгилүү го дейм. Кеч киргенде колуна дептерин кармап алып, кечки кайры сураткан балдардын ар бирин бирден чакырып эсебин алчу. Мына, Маттия ошондой кишинин колунда өскөн бала эле. Мен сени тааныдым, деди мага. Мурда мен ооруканага жатаарда аксакалчан Абышка менен Гарафолиге келбедиңер беле? Ооба, барганбыз. Мен да сени тааныдым. Гарафоли дагы эле кожоюнуңбу? Жооп берерден мурун айланасын бир сыйра карады да, анан үнүн басаңдатып: Гарафоли азыр түрмөдө. Аны Арландо деген баланы өлгүчү сабапсыз алган үчүн кармап кетишиптир, деди. Бир чети таң калып, бир чети кубанып турдум. Көрсө түрмөнүн деле пайдасы бар турбайбы деп ойлодум. Виталис камалганда капа болгон. Бирок Гарафолидей кишилер үчүн түрмөнүн бар болгону кандай жакшы. Башка балдар эмне болду деп сурадым. Билбейм. Гарафоли кармалган күнү мен жок болчумун. Мен ооруканадан чыкканда Гасут деген киши циркке алып кетти. Көрсө Гарафоли кармаларда мени ошол кишиге сатып кетиптир. Башым чоң болуп кутуга кире албай койгонум үчүн ал цирктен да кууп жиберишти. Эми кайда бараарымды билбей отурам. Акча да жок, курсактын курулдаганы сага болгон жокпу? Деп күлүп койду. Эми эмне кылайын деген оюм бар. Ой деле жок, могу скрипканы сатайын дегем.
Өзүң эмне кылып жүрөсүң? Кайдан келатасың? Тайпа топтоп жүрөм. Мурдагы ишти улантабыз дедим. О, кандай сонун. Мени да тайпаңа кошуп албайсыңбы? Деп суранды. Жакшы болмок, бирок азырынча экөөбүз элебиз, деп Капини көрсөттүм. Кайра жакшы да, трио болобуз. Аз болсок эмне болуптур? Андай болсо келиштик. Ошентип аркы беркини сүйлөшүп алып Парижден чыктык. Оюмда апам турган айылга кайрыла кетсемби деп турдум. Бирок анымды Матияга билдирген жокмун. Ал болсо мени ээрчип кете берди байкуш. Жол жүрүп баратып абдан зериктик. Алдагы скрипканы чертпегенден кийин эмнеге көтөрүп жүрөсүң билбейм, дедим Матияга. Бир кыңылдатып койчу бай болгур, көңүлүбүз көтөрүлүп калсын. Скрипканы колуна кармап, эгене такады да чертип баштады. Аны мынчалык таланттуу бала деп ойлогон эмесмин. Мен күткөндөн да укмуш чертти. Чынын айтсам, Виталис устатымдай эле да сыккан неме окшойт. 1-2 сааттай жол баскан соң бир айылга туш болдук. Айылдын ортосундагы чакан аянтчада жарашыктуу кийинип, колуна гүл кармап алган бир топ киши жүрүптүр. Майрам өтүп жатканго деп мындай мүмкүнчүлүктү пайдаланып калуу үчүн жанына бардык. Эң сылык саламдардын бирөөсүн айтып учурашкан соң, биздин кайсы бир музыканы ойноп берүүбүздү каалабайт белеңер, деп сурадым. Баары тең кудум мени күтүп жатышкансып, о, силерди бизге Кудай жиберди окшойт, ырас келбедиңерби, деп сүйүнүп кетишти. Ар кандай шаңдуу музыкаларды ойноп, баарынын жарбын жаздык. Биздин черткенибиз үйлөнүү тоюн көркүнө чыгарды. Биз болбосок кантип көңүл ачып, кантип бийлешмек билбейм. Эми кезек акча чогултууга келди. Шапкемди чечип асманга ыргыттым. Капи аны шап илип кетти да диштеп алып элди аралап жөнөдү. Шапкеге акчалар, тыйындар тып-тып этип түшүп жатканын көрүп кудуңдап турдум. Эң акырында үйлөнүп жаткан жигит акча таштады. Болгонду да 5 франк. Чөнтөгүбүздү толтуруп, эми кетели деп жатканда, бизди ашканасына киргизип, жайнап турган дасторконго тургузуп, сыйлай башташты. Түрдүү тамактар бар экен. Тууктун эти, күрүч, шорполор, таттуу тарапалар, ширелер. Курсакты дыңкыйта тойгузуп алып кетели десек көнбөй коюшту. Караңгы кирип кетти. Бул жерге жатып алып, эртең менен кеткиле, деп бир бөлмөгө төшөк салып беришти. Ошентип ал жерге түнүп алып, эртеси жолго чыкканыбызда чөнтөгүбүздө 40 франк бар эле. Ошол күнгө чейин мынчалык көп акча тапкан саналуу гана учур болгон. Матия экөөбүз тез эле ынак болуп кеттик. Ыңгайы келген жерлерде концерт берип жүрүп отурдук. Тубаса таланты бар окшобойбу? Колуна кандай аспап тийбесин тез эле черткенди үйрөнүп, бир уккан музыкасын дал өзүндөй кылып аткарып салчу. Ошол кезден суук түндөрүндө мени анын достугу гана жылытып турду. Башка көңүл көтөрчү, бактылуу кыла алчу нерсем бар беле. Же үйүбүз жок, же ата-эненин мээрими жок. Башыбыздан сылап кайгыбызды бөлүшөр эч кимибиз жок экенин айтып, ушундай да болот тура, деп үшкүрүп алчубуз. Көрүнгөн жерде жатып жүрдүк. Кээде жылуу түнөсөк, кээде таң аткыча тоңуп чыкчубуз. Күнүбүз кишилердин көңүлүн көтөрүп жүрүп өтчү. Деген менен Матия көп азап тартып, көп кыйналган үчүн мага караганда кыйла тажрыйбалуу эле. Кимдин шүмшүк экенин, кимдин ниети жаман же жакшы экенин билип, кишилердин оюн кыймыл аракеттеринен эле таап койчу. Бирде жакшы, бирде жаман концерт берип жүрүп, кээде чаңдаган, кээде кылай баскан жолдор менен баратып оюма бир пикир келди. Ошол чаңдуу тойдон чыккандан бери ишибиз жүрүшүп, чөнтөгүбүзгө 130 франк акча түшүптүр. Оюмда дагы эле апам бар болчу. Тезирээк ага жетип, өөп жыттап кучактагым келди. Абдан сагынган экем. Эстеген сайын чыдабай, туталанып келаттым. Эртелеп жолго чыгайын дейм, бирок атайын бараткан соң куру кол барбай, бир белек көтөрүп баргым келди. Мурда жалгыз уюн сатканда аябай кайгырды эле. Демек ага уй алып беришим керек. Ооба, бир уй. Ага бул белекти алып барып берүү. Ал апамды кубантуу мен үчүн чоң сыймык болмок. Базардан базар кыдырып отуруп, сымбаттуу десең сымбаттуу, сүттүү десең сүттүү бир уй сатып алдык. Атайын апамдын сараласы кептенген сары уй тандадык. Тоо таш дебей тынымсыз жүрүп отуруп, 5-6 күн дегенде чоң добонун үстүнөн баягы мен ыйлап коштошкон апамдын айылы, анын четиндеги жалгыз үй көрүндү. Ооба, бул жер Виталис устат мени алып кетип баратканда эң акыркы жолу кайрылып караган жер эмес беле. Матия экөөбүз апамды күтүүсүз кубанталы деп чечтик. Уйду акырын жетелеп барып,
мал короого байладык. Матия менен Капи бир бурчка жашынды. Мен болсо бала кезде отурган очоктун жанын чок жоюп отуруп алдым. Көп өтпөй эшик ачылды. Алгач апам эч нерсени байкаган жок. Очоктун жанына чейин басып келгенде араң мени көрдү. Бирок көргөнү менен эч нерсе түшүнгөн жок. Себеби апам үчүн менин мынтип очоктун жанында отурушум такыр күтүүсүз нерсе болчу. Нары карап өз иши менен алектене баштады. Арадан бир канча секунд өткөн соң бир нерсе ойлонгондой катып калды да артына бурулуп мени карады. Акырындан кадам шилтеп мени карай жыла баштады. Анан эсине келди окшойт. Катуу чаңырып алып чуркап келип басып чыгылды. Экөөбүз кучакташып алып ыйлап кирдик. Бети башыман өпкүлөп ар кандай баш аягы жок суроолорду сурап жатты. Анан өзүбүзгө келип ал жай сурашып кирдик. Башыман өткөндөрүмдү айтып бердим. Ал дагы өзү жөнүндө кобурады. Аңкыча бушта байланып турган уйду көрүп чоочуп кетти. Сатып келгенимди угуп бышактап кайра ыйлап кирди. Берки эки досумду көрүп өзүн токтотуп үйгө кирдик. Жолдон сата келген майга жумуртка кууруп куттуу дастурконун жайды. Барберин атанын кайда экенин сурап өтө керектүү ары кызыктай жооп алдым. Жероме сенин апаң менен атаңды тапканы Парижге кетти деди. Үй бүлөң сени табууга бир кишини дайындаптыр. Ал киши болсо Жеромеге жардамдаш деп 5 алтын берген эмиш. Жероме болсо түз эле ата энеңе жолугуп көп акча өндүрмөкчүмүн деп тиги кишини ээрчип Парижге кеткен. Бул кабар мен үчүн абдан маанилүү эле. Дароо эле Парижге жөнөшүм керек болчу. Апам да ушул пикирди туура көрдү. Ошентсе да апамдын жанында бир жумадай жүрдүм. Мени такыр кетиргиси келбей турду. Бири-бирибизди абдан сагыныптырбыз. Ананчы, эне бала кантип сагынышпасын. Үй бүлөң, ата энең сени издешиптир деген сөздөр үчүн бараткан үмүтүмдү кайрадан жандантып, сезимдеримди козгоду. Өмүрү көрбөгөн үй бүлөмдү ойлобой тура албас болдум. Түнкүсүн уйкум качып, кыялданып жатып таң атырам. Себеби мээримге муктаж болчумун. Барберин ападан башка эч ким мага энелик мээримин төккөн эмес. Барберин уста мени үй бүлөмдүн акча өндүрүү үчүн чоңойтуп, кийин түңүлгөндө жарыбаган акча үчүн Виталиске берип салган. Эми өз атама сатмай болуп жатканын карабайсыңбы? Анын бул арам оюн ойрон кылып, ата энемди андан мурда табышым керек. Ооба, байкуш ата энем ага болчойгон акча төлөйт. А бирок мени Жероме таппай калсачы, бөөдө чыгып болушпайбы? Барберин апам менен кала бергим келди. Сагынычымды таратып, жанында көбүрөөк турсам деле болмок. Бирок тагдыр мени дагы сапарга аттантты. Бир жумадан соң апам менен коштошуп жолго чыктык. Курсагыбызды тойгузуп, жолубузга азык салып берди. Парижге эртерээк жетиш үчүн эч жерге токтобой жүрүп отурушубуз керек болчу. Бирок чөнтөгүбүздөгү акча аз болгондуктан тыныккан жерлерден концерт берип жаттык. Жолдон Лизаны да көрө кетсемби деп ойлондум. Себеби карындашымды да абдан сагынган элем. Бирок ага да белек ала барышым керек болчу. Ал үчүн бир канча ирет концерт коюуга туура келди. 10 күндөй жол баскандан кийин Дрё шаарына жеттик. Лиза эжеси менен ушул жерде жашачу. Аларды табыш кыйынга турду. Чоң каналдын жээгиндеги үйлөрдүн биринде туруу шаарын гана билчүмүн. Так дарегин билбегеним үчүн суу жээктей басып, ага жаккан обондорду чертип бараттык. Эч бир жерден үн чыккан жок. Акырында анын эң жакшы көргөн Наполи музыкасын жаңыртып бараткан кезибизде арт жактан үн чыгып калды. Кайрылып карасак, сол жактагы үйлөрдүн бирөө башын чыгарып алып, "Реми, Реми!" деп кыйкырып жатыптыр. Жакындап барсак Лиза экен. Көргөн көзүмө ишене албай турдум. Ал сүйлөй алчу эмес да. Анан кантип, демек бир керемет болгон экен. Кичине кезинде катуу чочуп, ошондон кийин сүйлөбөй калган экен. Эми мынтип сүйлөп баштады. Балконго туруп алып мага кыйкырып, чакырып жатканы кандай сонун. Үйүнө кирдик, кучакташып көрүштүк. Катерина эже да мени көрүп, өз баласын көргөндө сүйүнүп жашып кетти. Кейпи көчөдө калган мендей жетимге боору ооруду окшойт. Лизага ала келген куурчакты белек кылдым. Байкушум абдан сүйүндү. Мен да бир кезде ата энеси белек бечкек оюнчук алып келип берген балдарды көрүп суктанып, белек албасам дагы ата энем болсо гана деп дала ирет кыялданган. Эми мынтип Лизаны кубантып отурганыма өзүм да сүйүнүп жаттым. Карындашымды жаныма отургузуп алып, музыка чертип бердик. Ачыгын айтканда, мындан башкасы колуман келбейт экен. Ал да куурчагын кармап алып бийлеп жатты.
Ал күнгү кубанычы өмүр бою эсимден кеткен жок. Анын жанынан кетким келген эмес. Бирок Парижге да тезирээк жетишим керек болчу. Бирок Лиза кетирбей туруп алды. Кайра келээримди айтып жатып араган көндүрдүм. Ошентип дагы бир ирет коштоштук. Күн түн дебей жол жүрүп отуруп Парижге келдик. Күз айлары болгондуктан аба ырайы бузулуп, асманды кара булут каптап турган. Дароо эле Барберин устаны издеп кирдик. Матия Гарафолиден коркуп жатты. Себебин сурасам, абактан бошонуп алып мени кайра кармап алабы деп шектенип, көчөдө кенен баса албай койду. Ушундан улам Гарафолинин канча мөөнөткө камалганын, дагы канча убакыт камалып жатаарын билгим келди. Эгер али камакта болсо, Матия экөөбүз Парижде кенен кесир кыдырганга мүмкүнчүлүк түзүлмөк. Абакка барып, Гарафолинин дагы 3 ай камакта жатаарын сурап билдик. Мурда Матия жашаган уруого барып, ал жерде жашагандардан Барберин тууралуу сураштырып, изине түштүк. Көрсө ал киши бул жакка да келип кетиптир. Алардан бир канча мейманкананын аттарын алып, ушул жерлерге барсак табышыбыз ыктымал экенин айтышты. Бир апта бою бул мейманкана сеники, дегенеси меники деп бөлүшүп алып кыдырып чыктык. Эң акырында Канталь аттуу дүйнөдөгү эң ыпылас, эң жепирейген мейманканага баш бактым. Ал жерде столдорду тизип жүргөн аял Барберин деген ысымды угаар замат. Ошол бала сенсиңби? Деп сурады. Кайсы бала? Деп суроо менен жооп кайтардым. Раматылык киши издеп жүргөн бала. Раматылык дейсизби? Барберинби? Ооба, арты кайрылуу болсун. Көрсө Барберин уста, мен бул жерге келердин 8 күн мурун бул дүйнө менен кош айтышыптыр. Ошентип үмүтүмдү ташкап, чыныгы тенемдин дареген биле албай чыгып баратсам, тик аял артымдан кайкырды. Эй бала, каяка баратасың? Деди ал. Барберин атенең менен байланышып турчу. Алар баласынын дайынын билиш үчүн сөзсүз бул жака келишет. Себеби алар Барбериндин өлгөнүн али билиши элек. Кааласаң бул жерде жатып тур. Сени акча төлө деп кыйнабайм. Макул эже, кечинде досторум менен келейин, деп ал жерден чыгып кеттим. Эртеси күнү биринчи ишимди Барберин апама кат жазуу менен баштадым. Жолдошунун өлгөнүн кабарлап көңүл айттым. Катты жөнөтүп коюп, Аквин ата жаткан түрмөнү көздөй жөнөдүм. Себеби атаңдан кабар алам. Бай ата энеме жолуксам, алардан акча алып атаңды бошоттурам деп Лизага сөз берген элем. Аквин атага жолугуп, ал акыбалын сурап амандаштым. Лизага жолукканымды, анын сүйлөп калганын угуп, жаш балача шулукту ыйлады. Байкуш киши. Лизага айткан оюмду ага да айтсам, кадимкидей мага үмүт артып сүйүнүп калды. Бир канча күндөн кийин мейманканага бардым. Балким мени сурап бирөө жарым келип, кеттиби деген ой менен баш бактым. Мейманканачы аялдын мамилесинен анын адамгерчиликтүү киши экенин байкадым. Бир күн мурун апамдан кат келген экен. Ошону колума карматты. Катты ачсам, каттын ичинде дагы бир кат бар экен. Биринчи катта Барберин апам өзүнүн кабарын билдирип, сага сөзсүз кереги тиет деп, катынын ичине күйөөсүнөн барган катты кошо тиркеп коюптур. Барберин устанын катында мындай саптар бар экен. Сүйүктүү жубайым, азыркы тапта катуу ооруп жатам. Ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндөмүн. Көпкө узабайм го, өлүмүм жакындагандай сезилип жатат. Эгер өлүп калсам, төмөнкү дарекке кат жаз. Бул дарек Ремини издеп жүргөн кишилердин дареги. Мендей болуп акча өндүрүүнү үйрөнө албай койдуң. Мейли, бирок алардан акча өндүрмөйүн, Ремини каякта экенин айтпа. Ал бала тууралуу маалыматты жалгыз өзүң гана билериңди айт. Каттарды да эң ишенген кишиң ким болсо, ошого жаздыр. Үчүнчү киши эч нерсе билбесин. Даректи каттын артына жазам. Көздөрүңдөн өп, Жероме Барберин. Катты окуп бүтө электели Матия таксы кирип, Лондонго кеттик досум, деп кыйкырды. Ооба, каттагы дарек Лондонду көрсөтүп турган. Үй бүлөмдү Парижден издеп жүрсөм, көрсө Лондондо турбайбы? Максатыбыз үчүн канча күн болсо да жол жүрүүгө даяр элек. Деңизден жээгине барып, андан ары кеме менен кетели деп сүйлөштүк. Жээкке чейин туура 18 күн бастык. Андан соң кемеге түшүп Англияга бардык. Ал өлкөнүн жолдорун таптап, болжол менен дагы 2 жума жол жүрүп, араң дегенде катта жазылган Линкольн мейманканасына жеттик. Бут тартаарга алыбыз калбай калгандыктан, алган бөлмөбүзгө кирип эле экөөбүз тең кийимчен куладык. Жаштайынан шоргом алынган балдар экенбиз да көрсө.
Канча саат уктаганыбызды билбейм. Мага 40 саат уктагандай сезилди. Ойгунсом жаныбызда 2 киши туруптур. Бир өзү. Барберин айтып жаткан бала кимиңсиңер деп сурады. Дароо жаткан жеримен тура калып, менмин дедим. Барберин өзү кайда? Ага билгендеримдин баарын айтып бердим. Сөзүмдүн акырында кечиресиз, атам барбы менин деп сурадым. Бар. Атаң да, апаң да, ал тургай бир туугандарың дагы бар. Сонун экен дедим. Азыркы тапта Лондондо жашашабы? Ооба, Лондондо турушат. Бүгүн ал тургай азыр эле сени аларга алып барам. Сенин фамилияң Дрискол. Эми атаңдын фамилиясы дегеним.